өкмөттүн токтому чыккан, ведомстволор жана министрлер аралык жумушчу топту түзүп, ошол жумушчу топ 1 айлык срок ичинде ушул биринчи орунда Бишкек шаарында жайгашкан 47 мекеме жана айып изолятору 21 номерлүү шаардын сыртына чыгаруу боюнча жумушчу топ иштеп чыгып сунушун киргизсин өкмөткө деген. Ошол токтомдун негизинде жумушчу топ толук кандуу бир жумуш алып барып 47 мекемени жоюп, анда жайгашкан борбордук оорукананы азыркы биздин 31 мекемеде, бул деген биздин Аламиздин районундагы Молдовановка айылында жайгашкан, ошол жака көчүрүүнү, ал эми ичинде калган оорулуу эмес соттолгондорду 8 жана 27 мекемеге көчүрүү маселесин койгон. Аны өкмөт ар тараптуу талдап карап чыгып, жумушчу топтун кайрылуусун туура деп таап, долбоорлук сметасын түзүүгө ошол убакта премьер-министрдин токтому менен тиешелүү акчаны бөлүп берген. 5 миллион сом каралган болчу, мониторинг жүргүзүлүп, талдоо мониторинг жүргүзүп, анын негизинде 3,5 миллионго проектный организация тандалып алып, ал проекттик сметалык долбоор жыйынтыгы, тиешелүү жыйынтыгы алынган биздин архитектуралык жана курулуш агенттигинен. Бүгүнкү күндө ошонун негизинде көчүрүү иштери жүрүп жатат.